берекелүү жана жагымдуу жолугушууга кош келиңиз. Аллахтан бул көзүрмемдерди кыяматтагы таразанын оң чөйчөгүндөгү өзү ыраазы болгон иштердин арасында кылуусун сурайм. Силер менен монголдор окуясынын 6-бөлүмү. Өткөн бөлүгүндө биз монголдордун ислам дүйнөсүнүн чыгышын кантип жеңип алганын көргөнбүз. Бир канча мамлекеттердин монголдордун чабуулуна эч бир каршылыксыз кыйрап калганына күбө болдук. Ошону менен бирге кээ бир мусулман башкаруучуларынын адам оюна келбес жоруктарына кылган иштерине күбө болдук. Алардын негизги максаттары байлык, бийлик талашуу жана бири-бирине байлыгы менен атаңдашуу экенин көргөнбүз. Бийлик үчүн бир тууган ага-инилер бири-бири менен согушканга барышканын биз Хорезмшахтын балдары Жалалуддин менен Гаясуддиндин мисалынан көрдүк. Биз чыгыштагы ислам дүйнөсүнүн кыйроосуна жана 624-жылы дүйнөнү силкинткен окуянын болгонуна күбө болдук. Мындайча айтканда, монголдордун мамлекети дүйнө картасында пайда болгондон 21 жылдан кийин Чыңгызхандын өлгөнүнө күбө болдук. Анын ордуна уулу Угедей такка отурду. Башында Угедейдин саясаты учу кыйырсыз кең мейкиндиктеги мамлекетти ичинен чыңдоо болду. Ал өз бийлигин чоң шаарларда күчтөнтүп, бышыктоо үчүн иш алып барды. Ал шаарлардын көпчүлүгү мусулман шаарлары болчу. Ошентип, бул мезгилде салыштырмалуу тынчтык орноду. Хижраттын 624-жылы, 627-жылы же 628-жыл башталганга чейин 3-4 жыл аралыгында тынчтык өкүм сүргөн мезгил болду. Бул мезгилде ислам дүйнөсүнө карай эч кандай басып алуулар, кол салуулар болгон жок. Эми ушул убактылуу тынчтык мезгилде ислам дүйнөсү эмне кылды деп ойлойсуңар? Чындыгында ислам дүйнөсү ушол мезгилде кыйынчылык менен каатчылыктын күнүн көрдү. Жана ал күндөр адамдарга көнүмүш болуп калды. Чыңгызхан өлгөн 624-жылы Насырлиддин-Иллах так өлдү. Биз мурда сөз кылгандай, бул адам Аббасид халифатынын зулум падышасы эле. Ал бийлик башында 47 жыл болду. 47 жыл үзгүлтүксүз башкарып турду. Ал мамлекетти башкарган жылдарын адилетсиздикке, зулумга, каар менен ыйга жана кылмыштуулукка толтурду. Ошону менен бирге өз бийлигин элди коркутуу менен чыңдап, мурас кылып баласы Захир бин Амириллахка өткөрүп берүүгө жан үрөдү. Захир бин Амириллах 624-жылы такка отурду. Акыйкатында Захир бин Амириллах атасынын караманча каршысы эле. Ал бийликке келери менен кырдаал толук өзгөрдү. Захир бин Амириллах Аллахтан корккон, таква жана адилеттүү болчу. Ал өз элин сүйөт эле. Аллах жолундагы күрөштүн маанилүүлүгүн билчү. Бул адам өз мезгилинен эместей, башка бир мезгилден келип калгандай эле. Канчалык бул мезгилге коошпогонун Ибн ал-Асырдын анын өмүр баянын жазганынан окусак болот. Көптөгөн жакшы мүнөздөмөнүн арасында эгер кимдир бирөө Умар ибн Абдул-Азизден кийин мусулмандарды мындан жакшы эч ким башкарган эмес десе, ал чындыкты айткан болот дейт. Ибн ал-Асырдын берген баасы ушундайча эле. Умар ибн Абдул-Азизден кийинки улуу башкаруучу. Силер Умар ибн Абдул-Азиздин ким экенин билсеңер керек. Ал хижраттын 101-жылы өлгөн. Бул биз сөз кылып жаткан мезгилден 500 жылдан ашык алдын болгон. Ибн ал-Асыр Захир бин Амириллах жөнүндө дагы бир таң калыштуу сөз айткан. Захир бин Амириллах такка отурары менен өз ишин адилеттүүлүк менен баштады. Ал адамдардын карыздарын мамлекеттин казынасынан төлөп баштады. Салыкты бир дала азайтты. Жана ошол мезгилде жок болуп кеткен зекетти жыйнай баштады. Ал адамдарды күнөөлөрдөн кайтарып, армияны күчтөнтө баштады. Субханаллах. Бул төңкөрүш болчу. Руханий төңкөрүш. Экономикадагы төңкөрүш. Ар бир шаарларда, армияда, оба. Анын башкаруусунда болгон шаарларда, Ирактын түштүк жана борбордук бөлүгүндө ушундай өзгөрүүлөр болду. Ибн ал-Асыр Захир жөнүндө таң калыштуу бир нерсе айтат. Мен анын өмүрү кыска, башкаруусу аз болуп калат деп корком дейт. Себеби биз жашап жаткан мезгилдеги адамдар ага татыктуу эмес дейт. Субханаллах ва бихамдика я Рабби. Ибн ал-Асырдын бул сөздөрү ошол мезгилдин адамдарына болгон ишениминин канчалык үмүтсүз экенин көрсөтүп турат. Бул нерсе ислам үммөтүнүн ошол мезгилдеги чыныгы абалына байланыштуу болчу. Адеп ахлактын бузулушу, ислам баалуулуктарынын, идеалдарынын кыйрашы, мусулман башкаруучуларын эле эмес, үммөттүн баарын каптап кеткен эле. Ошентип бул үммөттүн ичинен бир адилеттүү, салих, таква адам чыкса,
Ал жөнүндө бул адам биздин арабызда көпкө жашабайт, көпкө чейин халиф боло албайт, жакында өлөт болуш керек деп корком деген деңгээлге чейин жетишкен. Силер билесиңерби достор, чындап эле халиф көпкө жашабады. Ал 6 айдан кийин эгесинин алдына кетти. Субханаллах. Чындап эле ошол мезгилдеги адамдар ушуга окшогон адамдарга татыксыз беле. Захир бин Амириллах бул дүйнөнү таштап кеткенден кийин анын ордуна мурдакылардын катарынан ошол мезгилге көнүмүш болуп калган башкаруучулардан бирөө болду. Хорезм шахтын уулу Жалалуддиндин алдына кең дүйнөнүн эшиктери ачылды. Монголдор убактылуу тынчышты. Анын алдында өз бийлигин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, ал Азербайжан, Чечня, Иран жана Пакистандын аймагынан бийлигин кеңейтти. Ал Афганистандын чек арасында, азыркы Өзбекстан менен Түркмөнстандын жана Ирандын чыгыш чек араларына токтоду. Эмне себептен ушул жерге токтоду? Себеби бул жерлерден ары монгол татарлар бар болчу. Ал өз бийлигин мусулман өлкөлөрдүн эсебинен чоңойтуп жатат. Бирок монголдордун жеринен же монголдордун баскынчылык астындагы мусулман жерлеринен кеңейткен жок. Ошолордун арасында анын мурунку атасынын убагындагы мамлекети Афганистандагы бар эле. Бирок ошого карабай, ал акыл эстүү адамдай ойлоно албай калган эле. Ошондой эле ислам дүйнөсүнүн башка бөлүктөрү дагы чыгыштагы монголдор тарабынан болгон кыргынга карата бири да үн ката албады. Шамда болсун, Ливант, Египетте эч жерде эч кимиси үн чыга албады. Кудум ушул нерселер мусулмандар менен болбогондой, ушул кыргын мусулман жеринде эмес, төгүлгөн кан мусулмандардын каны эместей үн катышпады. Бул жымжыртыктын себебин изилдеп көрсөк, ошол мезгилде бул жерлерде бир канча өз алдынча мусулман мамлекеттери бар деп эсептелген экен. Ошол себептүү кандайдыр бир чоочун мамлекетте, чоочун адамдардын башына келген мүшкүлү, ошол себептүү кандайдыр бир чоочун мамлекетте, чоочун адамдардын башына келген мүшкүлү менен биздин ишибиз эмне? Негизгиси бизде баары жакшы болсо болду дешкен окшойт. Ошол мусулмандардын арасынан мусулмандардын төгүлгөн канын кызганган. Алар үчүн жан дүйнөсү кайгырып, ар намысы аларды коргоого түрткөн адам болбоду. Жок, алар башка өлкө, биз башка өлкөбүз. Кудум ушинтип Шам, Ливант, Египет, Ливия, Марокко, Тунис жана башкалар өз жашоолорун өткөрүп келишти. Мусулман өлкөлөрү ошентип ар кимиси өз алдынча бири-бирине көмөктөшпөй жашап келишти. Экинчи бир негизги себеп төгүлгөн кандын баардыгы араб эмес мусулмандар болчу. Бул жерлерде жашаган элдердин баардыгы арабтар эмес болчу. Арабтар болсо, араб эместер менен биздин ишибиз жок деген түшүнүктө эле. Ислам үммөтүнүн мындай бөлүнүүсү чындыгында коркунучтуу мүшкүл болчу. Ислам үммөтүн бириктирип турган байланыш бул алардын араб болуусу, же перс, же түрк, же башка булут болуусу эмес, ал байланыш диний байланыш. Ал диний ишенимдин байланышы. Баардыгыңар Аллахтын жибин бекем кармагыла жана бөлүнбөгүлө. Ал-Имран сүрөсү 103 аят. Бирок мусулмандар улутка карап, дүйнөлүк максаттарга карап, жашаган жерине карап бөлүнүп кетишти. Жана ар кимиси өз кызыкчылыгын көздөп калышты. Мусулман башкаруучулар болсун, карапайым элдер болсун. Ушул себептен алар бул өлкөлөрдө болуп жаткан окуяларга кайдыгер болушту. Эртең эле ошол кыргын өздөрүнө келбей тургандай мамиле кылышты. Болуптур. Аларга андай кыргын келбеген ченде деле, алар өлгөндөрдүн алдында коргобогону, жардамга келбегени үчүн күнөөкөр болбойбу? Бул нерсе баардык мусулмандарга тиешелүү нерсе го. Бул жерде маселе динде, исламда болуп жатпайбы? Бул адамдар исламды дүйнө жүзүнөн жок кылганча күрөшө беришет. Булардын көздөгөн максаты ушул. Бул жөнүндө биздин жараткан Кудайыбыз Бакара сүрөсүнүн 217 аятынын маанисинде мындай дейт. Алар эгер колунан келсе, силерди диниңерден кайтарып жибергенге чейин силер менен согушууну уланта беришет. Ошол мусулмандар үчүн оор мезгилде чыгыштагы же батышта болобу, мусулмандар ушул жөнөкөй чындыкты аңдап биле алышпашыптыр. Ошентип биз көргөндөй баардык мамлекеттер, шаарлар талкаланып кулап калышты. Ошол убактылуу тынчтык орногон мезгилде Жалалуддин өз мамлекетин мусулмандардын жерлеринин эсебинен кеңейтип алды. А бул жерлерде жашабаган мусулмандар унчугушпады жана эч кандай чара көрүшпөдү.
Моңгол татарлар ислам дүйнөсүнүн чыгышында күч топтоп мамлекетин бекемдеп жатты. Ушундай мезгил көпкө созулбады. Чыңгызхандын ордуна келген уулу Угедей хижраттын 628-жылы мусулман өлкөлөрүн жана дүйнөнүн башка бөлүктөрүн басып алууну көздөп калды. Чындап эле ал 628-жылы армиясын мусулмандардын жерлерине жүрүшкө даярдай баштады. Ошентип жаңы согуш оту жанып кетти. Бул согушта монголдор мусулмандардын жүрөктөрүн түшүрүп, Чыңгызхандын убагындагы жырткычтыктарды эстерине салышты. Чабуулдар адамдардын үрөйлөрүн учуруп, жүрөктөрүнө коркунуч салган жийиркеничтүү нерселер менен өзгөчөлөндү. Бул жүрүштө алар Ирандын батышын басып алышты. Ирандын чыгышын ага чейин эле басып алышкан эле. Ирандын батышы Жалалуддиндин кол алдында болчу. Ошентип алар Ирандын батышын, андан ары кайрадан Азербайжан жана мусулман эместерден Армения, Куруч, Грузия, Орусиянын түштүгүнө мурунку утулуп калган үчүн булгарлардан өч алышты. Андан ары Европага жүрүш жасашты. Бул алардын баскынчылыгынын жаңы баскычы болчу. Ушул жаңы баскычтын арасында Аббасид халифаты жок болчу. Бул нерсеге көңүл буруубуз керек. Таң калыштуу. Моңгол татарлар Аббасид халифатынын чегинен жетип токтошту. Бастырып киришпеди. Аны жайына коюп, андан кийинки мамлекеттерге киришишти. Эмне себептен Аббасид халифатына тийишкен жок? Эмнеге Иракты жайына коюп, башка өлкөлөргө өтүп кетишти деп ойлойсуңар? Иштин жайы мындай болуптур. Алар Аббасид халифаты деген сүрдүү аттан коркушкан экен. Биз алдын ала айткандай, Аббасид халифатынын 500 жылдык тарыхы бар болчу. Алар ушул бизге көрүнгөн күч Аббасид халифатынын бир чекеси эле деп ойлошкон экен. Ирак алардын көзүндө кол жеткис бийиктикте эле. Иракта Аббасидтердин сан жеткис армиясы, асман тиреген чептери, күч менен ала алгыс шаарлары бар деп ойлошкон. Алар Иракка сөзсүз кайтып келишет. Аббасид халифаты менен сөзсүз согушушат, бирок азыр эмес, кийинчирээк. Ошентсе да алар Иракты курчап алышкан эле. Кээ бир мусулман шаарлары менен келишим түзүшкөн. Мунун баары Аббасид халифатына басым кылып, сес көрсөтүп, Ирак элине басым кылуу үчүн гана кылынган эле. Ошондой эле алар Ирактын түндүгү менен түштүгүнө мезгил менен кол салып турушкан. Бул чабуулдарда алар белгилүү бир адамдарды өлтүрүү үчүн же кербендерди талоо жана башка ушул сыяктуу иштерди аткаруу үчүн жасашып, Аббасид халифатын алсыратууну көздөшкөн. Мунун баары алдыда жакын күндөрдө боло турган жортуулга даярдык болчу. Алар аба ырайынын оңтойлуу мезгилин жана өздөрүнө ыңгайлуу убакытты күтүп калышкан. Угедейдин максаты ушундай болчу. Жана ал максатын акырындык менен ишке ашыра баштаган болчу. Биз азыр 628-жылды сөз кылып жатабыз. Монголдордун каардуу чабуулу Иранды бир нече күндө толугу менен басып алды. Биз билгенден Иран Хорезм шахтын уулу Жалалуддиндин бийлигинин астында болчу. Монголдордун чабуулун көргөн Жалалуддин атасынын жана өзүнүн кылып жүргөн ишин кылып качып жөнөдү. Ошентип качып барган ар бир шаар, кыштак элдери аны кыжырдануу менен тосуп жатты. Себеби ал кылган согуштардын баардыгы ушул аймактарда болуп, ал жерде жашаган адамдардын жашоосуна запкы берип турчу. Ошентип качып отуруп Ирактын түндүгүндөгү бир кыштакка токтойт. Ошол кыштакта бир күрт дыйкандын үйүнө конок болуп калат. Мынчалык алтын күмүштү тагынган адамды көрүп таң калган дыйкан анын ким экендигин сурайт. Ооба, качып баратып ал болгон байлыгын өзү менен кошо ала жүргөн эле. Бирок анын жанында бир да аскери калган эмес. Бардык адамдары аны таштай качышкан эле. Качан дыйкан кимдигин сураганда, ал дыйканды коркутуу үчүнбү же байлыктан бир нерсе үмүт кылып жакшыраак мамиле кылат дедиби, иши кылып мен Хорезмдин шахы болом деди. Муну уккан дыйкан аны түшүрүп, үйүнө коноктоп, түнү жаткырып калды. Ошентип, субханаллах, залымдардын кылганы өз баштарына келээрин көргүлө. Бул дыйкандын агасы Жалалуддин баштаган согушта курман болгон экен. Эми мынтип агасынын өчүн алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Ал Жалалуддинди коноктоп сыйлап, качан Жалалуддин уктап калганда, анын үстүнө кирип, балта менен башын кыя чапты. Мына ушундай болуп, Хорезм шахтын баласы Жалалуддиндин тарыхы аяктады. Акыйкатта Аллах Таала залымга убакыт берет.
Бирок качан ал кармаганда эч кайда кутула албайт. Ушундан кийин пайгамбарыбыз төмөнкү аятты окуду. Сенин Раббиң эли залым болгон шаарларды азап менен кармаганда мына ушинтип кармайт. Чындыгында анын азабы жан урутуучу катуу. Ибн Ал-Асыр Жалалуддиндин тирүүсүндө анын өмүр баянын жазып жатып, мен аны Аллах Таала жазалашынан күмөнүм жок. Аллах анын иштерине жараша берет дептир. Чындыгында ошондой болуптур. Алдагы көптөгөн мусулмандар монголдордон же анын аскерлеринин колунан өлгөндөй болуп өлүптүр. Хорезмшахтын уулу Жалалуддиндин тарыхы 628-жылы бүтүптүр. Мусулмандар монгол татарлар жөнүндө дагы уга башташты. Биз мурун айтканда Иранга болгон каардуу чабуул жана аны толук басып алуусу, андан кийин Азербайжан, Чечня, жана Дагестан, Армения менен Грузия, андан ары карай Орусияга болгон жүрүш. Мына ушунун баары 628-жылы, 629-жылдын башында болуп жатат. Бул жүрүштү монголдордун эң кыйын аскер башчыларынын бири Чармаган деген жетектеди. Бул аймактардын баарысын кол астына алгандан кийин Чармаган бул жерлерге бир азга токтоп, Аббасид халифатынын тегерек четине жортуул кылгысы келди. Ал Аббасид халифатына же Орусияга бастырып киргиси келген жок. Ал өтө чоң армия менен келгиси келди. Антиш үчүн басып алган аймакта бийлигин бышыкташ керек болчу. Менин урматтууларым, сөз монголдордун бир жыл ичинде 628-629 жылдары басып алган бир нече мамлекеттер жөнүндө болуп жатат. Ошентип монголдор бир жылда басып алган жерлерин чыңдоого толук 5 жыл кетти. 629 жылдан 634 жылга чейин. 634 жылы Угедейдин буйругу менен Чармаган Европага жүрүш кылмак болду. Албетте биринчи Орусияга, андан ары Европага. Орусияга ал өтө чоң армия менен кирди. Булгарлардан жеңилип калган согуш анын эсинде болчу. Ошон үчүн булар бул жерлердеги адамдарга азапты көрсөтмөк болушту. Ошентип алар орустарга сан жеткис кылкылдаган армия менен бастырып кирди. Орустардын аймагынын кеңдигине чек жоктой. Бир эле Россиянын өзү 17 миллион квадрат километрди түзөт. Монголдор орустардын шаарларын биринин артынан бирин чаап кете берди. Бир дагы жолу жеңилишкен жок. Күн артынан күн, ай артынан ай, жылдан жыл өткөрүп басып ала беришти. Орусияны 634-635 жылдары 2 жылдын ичинде басып алды. Алар Москванын таш талканын чыгарып талкалашты. Чоң шаарлардын баарын талкалашты. Ошентип 2 жыл ичинде орустарды толук басып алышты. Андан ары 636 жылдын башында алар орустарды бүтүрүп эми Украиндерге өтүштү. Бул да чоң аймак. 600 000 квадрат километрге жакын жер. Монголдор Украинанын борбору Киевди толук талкалашып, өз колдоруна алышты. Кийин алар батышка жүрүшүп Венгрия менен Польшаны басып алышты. Польшанын королу Германиядан жардам сурады. Германия Польшанын кошуна мамлекети. Германия менен Польшанын бириккен кошуунун монгол татар армиясы селсмал каптап жок кылышты. Андан ары алар түштүктү беттеп Словакияны, Хорватияны басып алышты. Бул окуялар хижраттын 639 жылы болуп жатат. Жортуул 634 жылы башталып, 639 жылга чейин созулду. 5 жыл ичинде алар Европанын чок ортосуна чейин жетип барышты. Монгол чегарасы Германия, Франция, Италияга чейин жетти. Католиктик Рим өз үйүндө туруп коркунучта калды. Мындан кийинки чабуул католиктерге болот. Буга чейинки басып алуулар жана православ христиандары болчу. Коркунучтуу кыргында 1 миллиондой адам өлдү. Европадагы мусулмандар көргөн кыргынды көрүп жатты. Бул үрөй учурган баскынчылык 639 жылы Угедейдин өлүмүнө байланыштуу токтоду. Угедей империянын башкаруучусу Чыңгызхандын мураскери 639 жылы Каракорум шаарында өлдү. Каракорум шаары Монгол империясынын борбору болуп, Кытайдын түндүгүндө жайгашкан эле. Угедей өлгөндөн кийин такка Угедейдин уулу Гуюк деген олтурду. Гуюк өтө чоң империяны мураска алды. Гуюк бийликке келген мезгилде Монгол империясынын чыгышы Кореядан башталып, батышы Польшада болчу. Монголия, Кытай, Азия толугу менен бир канча ислам мамлекеттери, Европанын көп бөлүгү, субханаллах, акылды айран кылган аймакка бир гана башкаруучу. Гуюк басып алууларды токтотту. Ал ушундай чоң аймак көптөгөн чыңдоолорго жана бышыктоолорго муктаж деп эсептеди.
Угедейдин уулу куюктун бул кылганы акылман саясат экенин моюнга алыш керек. Картаны карасаңар, ислам дүйнөсүнүн жарымы монголдордун кол астында калган эле. Ислам дүйнөсүнүн борбордук бөлүгү Ирак жана анын айланасы бири-бири менен тынымсыз согушуп турушкан. Ирактын түндүгү күрттөр жердеген Мосул аймагы Аббасид халифатына бөлүнүп алган эле. Батыш бөлүгүнө да бытыранды болуп бөлүнгөнүн көрүүгө болот. Ливант менен Шам да өз ичинен бир туугандардын бири-бири менен атаңдашуусунда эле. Алеппо менен Дамаск, Хамма менен Хомс, Латакия менен Раккиянын ортосунда салгылашуулар болуп турган. Ушул салгылашуулардын бардыгы Шамда, Ливанттын ичинде болуп турган. Мусулмандар деградация болуп эң төмөнкү жийиркеничтүү чекке жеткен экен. Салахуддин бошоткон Иерусалимди крестүүлөргө белек кылып кармата беришкен. Алар Иерусалимди крестүүлөргө Египетке каршы согушка жардам бергени үчүн белек кылып коюшкан эле. Ислам дүйнөсүнүн ошол мезгилдеги абалын элестетип көргүлө. Шунчалык кор болгон, басынган, ачуу кризистин сазына тыгылган абал экен. Шул мезгилде батышта Андалусияда өз ичинде кырсыктап жаткан болчу. Оба, ошол мезгил ислам дүйнөсү үчүн кайгылуу мезгил болуптур. Хижраттын 7-кылымынын 1-жарымында 638-жылы Андалусия өзүнүн Кордова деген провинциясынан ажырап калды. Кийинчерээк 646-жылы Севилья бөлүнүп кетти. Алар кайтарылгыс болуп калышкан эле. Ушул провинциялар крестүүлөрдүн карамагына өтүп кеткенден кийин ушул күнгө чейин алардын карамагында калып кеткен. Биз билгенден ал жерлердеги мечиттердин бардыгын чиркөөгө айландырып салышкан. Европанын христиандары монголдордон мусулмандар көргөндөй эле кордукту көрүшкөндөрү менен алардын мусулмандарга болгон жек көрүүсү монголдорго караганда күчтүүрөөк эле. Бул өтө таң калыштуу нерсе. Ушундай мезгилде дагы христиандар монголдор менен мусулмандарга каршы биригүүгө мүмкүнчүлүк издеп жатышты. Тескерисинче христиандар менен мусулмандар биригип, жалпы жоого каршы туруусу табигый көрүнүш болмок. Жок, чындыгында андай болбоду. Тескерисинче Европада христиандардын ушунча көп шаарларын талкалаган монголдор крестүүлөр тарабынан ар кандай колдоо таап турушту. Мындай кылуулардын сыры эмнеде деп анын себебин карап көрөлү. Крестүүлөр менен мусулмандардын ортосундагы согуш диндердин согушу. Монгол татарлар менен болгон согуш дүйнө үчүн болгон согуш эле. Монголдор менен болгон согуш кыйратуучу согуш. Элдерди кыруу, байлыктарын тоноп алуу, өз аймактарын чоңойтуу, баскынчылыктан башканы көздөбөгөн согуш болчу. Ошондуктан биз кийинчерээк крестүүлөрдүн монголдордон көргөн азаптарынан кийин да монголдор менен крестүүлөрдүн ортосундагы таң калыштуу биригүүлөргө күбө болобуз. Мунун баарын жараткан насип кылса кийинки сериялардан көрөбүз. Кемчилдиксиз аруу Аллахтан анын жолдорун туура түшүнүүнү, бизди пайдалуу нерсеге үйрөтүүсүн жана үйрөткөн нерсесин бизге пайдалуу кылуусун сураймын. Мындайды бир гана ал кыла алат, жана ал бардык нерсенин эгеси. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.